Мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөткөн ишкерлер салыктан бошотулду. Бул тууралуу салык кызматынан билдирди. Эскерте кетсек, ишкер катары иш жүргүзгөн жеке жактар турак жайларда бала бакчаларды уюштурууга уруксаат берилген. Бул багытта ишмердүүлүк жүргүзгөндөр нөлдүк ставка менен бирдиктүү салык төлөөчү катары каттоодон өтө алышат. Алар бирдиктүү салык төлөөдөн жана отчетту тапшыруудан бошотулган. Жеке ишкер өзүнө камсыздандыруу полисин, ал эми кызматкерлерине электрондук патент же полис сатып алат. Ошондой эле киреши салыгы жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча отчет берүүдөн бошотулат. Муну менен катар алар жыл сайын 1 апрелге чейин салык декларациясын электрондук түрдө тапшырышы керек. Эми мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөткөн жеке ишкерлерге кызмат көрсөткөн тарбиячы жана анын жардамчысы, бала багуучу, ашпозчу, педагог патенти негизинде иштейт. Электрондук патентти же жеке салык кабинети аркылуу сатып алуу керек.